سبحانك فقنا عذاب النار. Кыргыз-Тажик чекарасындагы куралдуу жаңжалдан 36 кыргызстандык каза болду. Алардын арасында 5 жаштагы наристе да бар болчу. Кече 3-май күнү Ош шаарынын Борбордук аянтында Баткен когасынан шейит кеткендерге багыштап Куран окутулду. Уюштуруу жагын каланын активист жаштары колго алган. Кыргыз драма театрынын астында уюштурулган 50 штабтын уюштуруучулары көзү өтүп кеткен шейит бир туугандарыбызга Куран түшүрөлү, аларга негизги жардам ушул болот деген ниет менен жалпы Ош шаарындагы конокторду, меймандарды чакырып, жалпы элди Куран окутуп, дуа кылалы деген ниет менен уюшканбыз. Иш-чарага Ош шаарынын вице-мэри Эмил Шадаканов, диналымы Абдушукур Ажы Нарматов, Ош шаарынын казысы Убайдылла Сарыбаев жана жергиликтүү тургундар катышты. Ошо Оз ашар убагында ошо биздин Баткен границадагы, биздин чегарадагы окуяларга байланыштуу өтүп кеткен биздин ушу жарандарыбызга ушу Куран окутуу болуп атат. Ушу биздин жарандык активисттердин жардамы менен биздин жергиликтүү Ош шаар мэриясы да муну колдоп, ошо биз колубуздан келген жардамды берип атабыз. Бул Рамазан айында, Аллах Тааланын эң ыйык айында, мээрикимдүүлүк, боорукердүүлүк, Алланын рахматы жааган айда эки мусулман Раббыбыз бир болгон, пайгамбарыбыз бир болгон, dinimiz bir bolgon, kıblabız bir bolgon. Al эми мен айтып аткан айылым bir daryadan su içебиz. Жакшылык, жамандыгыбыз bir. Керек болсо кечеге чейин ошо биздин Тажик Карабак, Кыргыз Карабак деп мүрзөбүз, кабырларыбыз да бир эле. Тажикстанда мисалы жума окулбайт, айт намаз окулбайт. Алар биздин айылга келип окуп. Керек болсо мен жаңы 90-жылдары сабак берип баштаган кезде 30дан көп менин тажик шагирттерим бар эле. Ошону карап туруп мен өтө өкүнгөн нерсе, ошондой эки мусулман бири-бирине курал көтөрүп, бири-бирине жанагында үйүн өрттөгөндүк 70 уктаса түшүбүзгө кирбейт эле. Бирок эмне болсо өткөн иш өттү. Жараткан Аллах Табарак ва Таала ошол Баткен кок алаңында өтүп кеткендерди Аллах Таала өз рахматын алсын. Бүгүн үйдөн, балдарыдан, кээ-бирлөр күйөөсүдөн ажырап калган инсандарга сабырдуулук тилеймин. Борбордук аянтка топтолгон жарандардын саны 100дөп саналды. Мында келген тургундарга тамак аш берилип, ооз ачуусуна шарт түзүлдү. Беле кетсек 28-30 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик чекарасындагы жаңжалда Баткен жана Лилик райондорунда 11 айылда турак жайлар талкаланып өрттөлдү. Окуяда үй жайын таштап коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 58 миңге жетти. Өкмөт башчы Улукбек Марипов турак жайлары талкаланган тургундардын бардыгына жаңы үй куруларын айткан. Азыркы учурда атайын түзүлгөн комиссия чыгымдарын эсептөөдө. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош шаары.